Жаңы Орлеанда да 84 өлкөнүн бийкештери ат салышкан Аалам сулуусу эл аралык сынагында Кыргызстандын өкүлү, сынактын эң жаш 18 жаштагы катышуучусу Алтынай Ботоярова 84 өлкөнүн арасынан дүйнөнүн эң мыкты 16 сулуусунун катарына кирди. Апасынын айтымында Алтынай бала кезинен бери дизайнер модель болуу эмгектенип, дүйнөдөгү эң чоң сынакка катышууну кыялданып, кыял ишке ашты. Анын аткаруусун бүт үй бүлө ээрчип байланышта болушту дейт өз сөзүндө. Аалам сулуусу 2022 сынагынын катышуучусунун белгилөөсүндө мындай ири сынакка катышуу ал үчүн маанилүү окуя болгон жана аны эч качан унутпайт. Since losing her father to COVID, this 18-year-old has been volunteering at orphanages because she can relate to just how difficult life is for children without their parents. Kyrgyzstan! Дүйнө жүзүндөгү эң уровень чоң сынак. Мен көп тааныштым кыздар менен бүт өлкөдөн ушулар азычылык айтам. Мага сынак аябай жакты. Жүрөгүмдө өзгөчө бир ойругун калат деп ойлойм. Түз эфирден көргөндө абдан толкундануу болду. Анан ар бир чыккандан кийин мен менен байланышып, апа кантип чыгайын, кандай болду деп өзү сурап турду. Абдан толкунданып өзгөчө Кыргызстандын атынан чыккан үчүн абдан баарыбыз болеть эттик. Кызымдын атаандаштары жаштары улуу экен, 25-тен жогору бардыгы. Кызым мына декабрда эле 18-ге чыкты. Өтө жаш, тажрыйбасы мен ойлойм анчалык көп эмес, но аракет кылып өзүнүн аябай жакшы татыктуу көрсөттү деп ойлойм. Белгилей кетсек, моделибиздин жакшы көрсөткүчү болгонуна карабай, сынактын жүрүшүндө кызык учурлар көп болду. Бардык модельдик чыгарылыштарда алып баруучу өлкөнүн атын айта албай, Казакстан менен чаташтырган. Бул үчүн мелдешти уюштуруучулар кечирим дагы сураган. The designer felt the image of a gentle white swan emphasized this delegate's inner beauty and peace. She walks with pride as a white swan's bride. Kazakhstan. Жашоодо ар кандай моменттер болот. Мен организаторлорду да түшүнөм, Харнасты да түшүнөм. Ошондуктан ушул ситуацияга понимание мен Кошумчалай кетсек, анын аткарган көйнөктөрүнүн бири көз жазында калган жок. Социалдык тармактын колдонуучуларынын пикирлери экиге бөлүнүп, айрымдары аны айыпташса, кээ бирлери анын бул аракетин колдоп, маанилүү темага көңүл бурганы үчүн ыраазычылык билдиришти. Алла качуу бул салт эмес, теманы мен көтөргүм келет. Анткени бул сынак кыз жөн эле сулуулугун көрсөтпөш керек дагы. Чоң бир глобальный теманы көрсөтүш керек. Бул сынак аялдар, ошон үчүн мен аялдардын укугун коргоого, Алла качууга каршымын деп чыктым. Мен ойлойм, кыргыз эли мени туура түшүнөт деп. Алтынай Ботоярова жаштыгына карабай, буга чейин Кыргызстандын эң сулуу кызы. Ал 2021-жылы 17 жашында Мисс Кыргызстан 2021 наамынын ээси болуп, $5000 алтын күмүш таажы жана $400,000 сомдук сертификатка ээ болгон.